Кийинки сөз Карашев Алазимович да. Мына ушул илдет башталып, кризис башталгандан бери канча сырттан бизге акча келди? Канча сом? Канча доллар? Урматтуу Алазимович, жалпысынан бүгүнкү күндө донорлор менен 432 миллион долларга сүйлөшүүлөр болуп атат. Анын ичинен 241,9 миллион доллар бул келип түштү. Бул болсо өзүңүз билгендей, эл аралык валюта фондунун биринчи жана экинчи транштары. Ал эми азырынча 190,1 миллион доллар бул күтүлүп атат. Но АБР болсо, эгер колдоп берсеңиздер, бул июндун башында келет бул каражаттагы. 242 миллион доллар барбы бүгүн? Не болду ал? Ал каражаттар келген, ал каражаттар анан кийин биринчи транш боюнча айтып кетсек, бул бюджетти колдоого максат болчу. Ошол себептен биринчи кезекте биз болсо корголгон беренелерди жана саламаттык сактоо секторуна колдондук бул каражаттарды. Экинчиси ал болсо жакын арада эле келген болчу. Бул дагы бюджетти колдоого болот. Азырынча ал иштетиле элек. А могу 50 миллионду кандай пайдаланасыңар? Азыр келген. Бул дагы толугу менен бюджетти колдоого, ошондой эле корголгон беренелер, саламаттык сактоо сектору жана башка секторлорго жумшалат. Мына бул буюрса колдонот, менин каршылыгым жок ратификацияга. Мына ошондо 292 миллион доллар келип атат да. Ошонун канчасы грант, канчасы акча биз кайтарышыбыз керек кредит. Мисалы жана 242 миллион эл аралык валюта фонду бул толугу менен кредиттик каражаттар. Бул толугу менен кайтарылат. Ал эми Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион бул болсо жарымы грант, жарымы кредит. Ошондо бизде болгону 225 миллион грант экен, 265 миллион долларды биз карызга алып атабыз, төлөшүбүз керек, Туура, бул болсо ушул эки эле институт боюнча. Bundan башка биз болсо Жок, келгенин сүйлөшөлчү, башканын кереги жок. Могу экөөнү айткылачы. Туура, ошондо 266 миллион бул кредит болот, ошондо 25 миллион грант болот. Ошо эгер эки институтты алсак. МВФтин шартын айткылачы кандай? МВФтин шарты, мисалы биринчи транш менен экинчи транштын шарты бирдей эле. Мисалы биринчи транш бул курска байланыштуу өзгөргөн, 120,9 миллион доллар келген. Анын ичинен механизм быстрого реагирования деген бул болсо 10 жылга, анын ичинен 5,5 жыл бул баягы жеңилдетилген мөөнөт 0% менен. Ал эми экинчи инструмент быстрого финансирования бул болсо 5 жылга берилет, анын ичинен 3 жыл жанагы жеңилдетилген мөөнөт. Пайыздык ставкасы 1,7%, эгер экөөнү чогуу санасак 0,7% болот. Ошондо 5 жылдан кийин биз канча сом кайтарышыбыз керек? Канча долларын кайтарышыбыз керек? 242 миллионду. 240 миллиондон 5 жылдан кийин мисалы биринчи механизм дагы башталат 5,5 жылдан кийин. Ал эми экинчи механизм толугу менен төлөнүп бүтүш керек. Эгер экинчи механизмди айтсак, бул болсо 161 миллион доллардан ашыгыраак болот. Ал эми биринчи механизм бул болсо 81 миллион доллардын тегерегинде. 2025-жылы канча миллион доллар кайтарышыбыз керек? Бир сөз менен айтып койгулачы. Бул жыл сайын да сиз болсо накопленный айтып атасызбы 25-жылга карата? Же бир эле жылдын ичиндеби? Жок, сиз да кайталап аттыңыз сонда саначы. Мына 5 жыл жеңилдетилген деп атасыңар, 0%. 5 жылдан канча миллион доллар беришибиз керек биз? Каникул болгонсо 5 жыл мисалы үчүн. Мисалы биринчи механизм боюнча 5,5 жылдан кийин төлөй баштайбыз да негизги сумманы. Ошондо бир жылда экөөнү санап кетсек, бул где-то 15 миллион тегерегинде болот, бир жылда төлөш керек. 70 эмеспи? Жок, бул болсо биринчи механизм льготный периоду 5,5 жыл, 4,5 жыл төлөйбүз да. Ошондо 4,5га бөлгөндө 80 миллионду, ошондой болот. 80 миллионду. Туура эмес эсептеп атасыңар. Урматтуу Алазимович, мындай болот атпайбы? Эки инструмент болот. Жаза түрүндө берсеңиз чыгарып. Бирөөсү 10 жылга, же азыр сизге таштап кетейин анда эмесин, толук расчётторун. Мындай болуп атат да, мен баягында да бул оюмду айттым эле,
сырттан келген акчаны карыз алып келип туруп эле пенсия, пособие, айлык акын эле жаап таштап атасыңар да. Келген акчаны болду ушу менен аны эртең төлөш керек. 5 жылдан кийин пик деп атабыз. Мына азыркы тышкары $405 миллион беришибиз керек. Курс кандай болот аны бир Кудай билет, билбейбиз кандай болот 5 жылдан кийин. Анан буга дагы бир нагрузка 400 миллионго бул да кошумча болот бул дагы. Мели бир жок деген 50 миллион же 100 миллион болушу мүмкүн. Анан ошондо бюджет көтөрө алабызбы? Биз өкмөт төлөй алабызбы ошону? Азыр ошону ойлонуп туруп стратегия иштебейсиңерби азырчы? Азыр баарын алып келгенде жеп эле берип сала берсек эртең жок болуп калат. Ошончо айтканбыз. Отдельный бир счетко бек коебузбу муну, бир инфраструктуралык долбоорлорго бербейлиби? Эртең бул акча кайрылып келе турган болуш керек. Кишини иштесин, пайда алып келсин, жумуш орун түзсүн. Же болбосо налог төлөсүн мындан дагы мындай айтканда. Жанан баарына жеп алсак эртең төлөй албай калабыз. 10 секунд. Мына урматтуу Минфиндин өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү ушуну бүгүнтөн ойлонуп, силер бир мындай кадамдарга барсаңыздар, алганын оңой катып эле бере берсеңер болбойт. Аны негизги биздин чыгымдарды өзүбүздүн чөнтөккө жараша келген кирешеден жабыш керек. Ошого талап коюш керек да. Сөз түрдө эске алабыз. Алазимович, сиз жана суроо бердиңиз. 25-жылы 2 механизмди тең санасак, 1 жылда $96 миллион кайтарышыбыз керек. Ооба, туура. Ал эми 2ге жана бөлүп айткам да. Кийинки сөз